2015-жылдын март айында Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган Кара Бура жана Талас райондорундагы мамлекеттик жаратылыш парктарындагы кызыл китепке кирген жапайы айванаттардын санын тактоо жана жашоо шартын аныктоо үчүн аталган фонд тарабынан фото капкандар коюлган. Бул долбоордун максаты ушул талас өрөөнүндөгү жапайы жаныбарларды коргоо, аларды сактоо жана алардын жашоо ареалын кеңейтүү максатында. Анан бул долбоорду азыркы учурда 4 мекеме биргеликте ишке ашырып атабыз. Бул биринчи кезекте долбоорду ишке ашыруучу мекеме катары Талас шаарындагы Жылдыз транзит коомдук фонду. Анан бул мекемеге партнер катары 2 парк, Бешташ жана Кара Бура мамлекеттик жаратылыш парктары жана 4-чү мекеме бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин Талас аймактык башкармалыгы. Бул 4 мекеме биргеликте бул долбоорду ишке ашырып атабыз. Бул долбоор жана айтып кеткендей Талас өрөөнүндөгү жапайы жаныбарларды саны билүү, коргоо болуп эсептелинет. Талас районундагы Бешташ жана Кара Бура районундагы мамлекеттик жаратылыш парктарында коюлган фото капкандарды 2 айдан кийин текшерүүнүн жыйынтыгында тоодогу жапайы эчки теке, элик аркары кулжа, түлкү, коен жана башка жан жаныбарлар бар экендиги фото капкан аркылуу аныкталган. Биздин эң бир көйгөйлүү маселебиз болгон биздин Талас областыбызда 2 жаратылыш парк бар. Бул Бешташ жана Кара Бура. Ушул парктардын ичинде негизи Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген Күрөң айуу, Ак илбирс, Арка Аркулжа дегендер бар деп айтылып келет да. Анан ошолордун мындай караганда так маалыматы жана так учету жок койсо да. Анан азыркы күндө биз 2015-жылы ошо март айынан баштап Кыргызстан фонду, Сорос Кыргызстан фондуна жарыяланган конкурска катышып, ошол республика боюнча 5 жеңүүчүлөрдүн бири биздин фонд болду. Биздин негизги максатыбыз мына ушул 2 жаратылыш паркына азыркы күндөрдө жанагы фото капкандарды орнотуу, анан ошолор аркылуу анан кийин ошол жерде жашап жаткан жаныбарлардын жашоо тиричилигине көз салуу жана аны учетко алуу. Фото капкандардын тоолорго коюлушу мыйзамсыз мылтык көтөргөн, жаратылышка зыян келтирген, мергенчиликке да бөгөт коюп, кызыл китепке кирген айванаттарды сактап калууга да өз саламдарын кошууда. Орозбек Бейшебаев, Талас облусу.